Аркан тартыштын эрежелери. Жалпы баяндама. Аркан тартыш эки тайпанын атаандаштыгы менен жүрө турган кара күч таймаштарынын катарына кирет. Аркан тартыш дүйнөнүн көп элдеринин улуттук майрамдарында жана салтанаттарда өткөрүлө турган улуттук оюну болуп эсептелинет. Спортчуларга аркан тартышуу учурунда жалпы күчтүн жогорку көрсөткүчү, чыдамдуулук, жулкуп тартуу жөндөмдүүлүгү, координация, ритмди жана убакытты сезе билүү, психологиялык туруктуулук, физикалык күч-кубат менен жеңишке болгон каалоо, ички дарамети шайкеш келиши керек болот. Мелдешке ар бир жааттан 8ден спортчу катышат. Спортчулардын негизги максаты белгиленген аралыкка арканды тартып кетүү же атаандаш жаатты эреже бузууга мажбур кылуу болуп саналат. Жеңиш үчүн арканды эки жолу өз тарабына тартуу керек. Спорттук кийим. Спорттук мелдештин катышуучуларынын спорттук кийими кыскашым, спорттук көйнөк же күрмө, узун байпактан жана бут кийимден турат. Таразага түшүү процесси бут кийимсиз жүргүзүлөт. Эркектер кыскашымчан, ал эми аялдар кыскашымчан жана майкачан таразага түшөт. Мелдештин бут кийимдерин жасалма жол менен бекемдөөгө тыюу салынат. Бут кийимдин башкы бөлүгүндө, башкача айтканда учунда, темир бөлүктөр болбошу керек. Бут кийимдин такасына 6,5 мм калың болбогон темирден жасалган бышыктоочу бөлүктөргө уруксаат берилет. Бирок ал бут кийимдин таманынын сыртына чыкпашы шарт. Бут кийимдин таманынан атайын жардам берүүчү таганчыктардын же мыктардын сыртына чыгып туруусуна жол берилбейт. Имаратта өткөрүлүүчү мелдештердин бут кийими ишеним жарата алган спорттук бут кийим өндүрүүчүнүкү болушу керек. Ошол эле учурда таманына кандайдыр бир өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Бут кийимдин таманы резинадан же астана кол менен жакшы айкалышкан, тартышуу учурунда тайгаланбай турган башка материалдан болушу керек. Бирок ошол эле учурда астана колдун бузулушуна же жарактан чыгып калуусуна алып келбеши керек. Аркандын өзгөчөлүгү. Техникалык тартиби боюнча тартыла турган аркан 33,5 метрден кем болбой, учтары оролуп бекемделет. Аркандын жоондугу 10 сантиметрден 12,5 сантиметрге чейин болушу керек. Арканда түйүн же бекем кармоого шарт түзгөн башка өзгөрүүлөр болбошу керек. Арканга тесме байланат же башка белги коюлат. Ал эгер аркан чоюлуп же узундугунда кыскарып калса, калыс тарабынан оңой жылдырыла тургандай кылып белгилениши керек. Ачык асман алдында өткөрүлө турган мелдешке арканды белгилөө. Арканга төмөндө көрсөтүлгөндөй 5 белги коюлат же 5 тесме байланат. Бирөө борбордук белги, тесме аркандын ортосуна коюлат. 2 белги, тесме борбордук белгинин эки тарабына 4 метр аралыкта коюлат. 2 белги, тесме борбордук белгинин ар бир эки тарабынан 5 метрден коюлат. А, Б жана В пункттарында айтылган белгилер 3 башка түстө болушу керек. Имарат ичиндеги мелдеште арканды белгилөө. Арканга 5 белги коюлат. Алар төмөндөгүдөй. Бирөө борбордук белги, тесме аркандын ортосуна коюлат. 2 белги, тесме борбордук белгинин эки тарабына 2 метр аралыкта коюлат. 2 белги, тесме борбордук белгинин ар бир эки тарабынан 2,5 метрден коюлат. Жогоруда айтылган белгилер 3 башка түстө болушу шарт. Аркан тартыштын аянты. Ачык асман алдында өтүүчү мелдештин аянты. Аянт бирдей чөп капталган тегиз жер болуусу керек. Жерге бир борбордук сызык белгиленет. Имаратта аркан тартыштын аянты. Аркан тарткан аянт атайын имарат үчүн жасалган бут кийим тайгаланбай турган материалдан жасалыш керек. Аянттын сунушталган узундугу 36 метр. Аянтка борбордук сызык белгиленет жана анын эки жагынан 2 метр аралыкта параллель сызыктар белгиленет. Техникалык эрежеси. Арканды кармоо. Бир дагы оюнчу арканды сырткы белги, тесме менен чектелген жеринен кармабашы керек. Ар бир тартышуунун алдында эки жааттын алдында турган оюнчусу арканды сырткы белги коюлган жерге болушунча жакыныраак кармаганга аракет кылат. Арканда түйүндөрдү, илмектерди жасоого же арканды дене мүчөлөрү менен кысып алууга тыюу салынат. Арканды дене бойго ороо, илмек жасады дегенди түшүндүрөт. Мелдеш башталар алдында аркан чоюлуп турушу керек. Ошол эле учурда аркандагы борбордук белги аянтын борбордук белгисинин үстүндө болушу шарт. Туткундаганда белгиден чыкпашы керек. Таймашууда оюнчунун абалы. Оюнчунун ар бири
Арканды кадимки ыкма менен кармап, арканды эки колунун алакан менен туткундап, оюнчунун денесинин жана колунун үстүнкү бөлүгүндө турушу зарыл. Аркандын эркин кыймылына тоскоолдук кылган ар кандай башка ыкма кулпу деп саналат жана бул эрежени бузууга жатат. Бут жана тизелер алдыны караган абалда болот. Ал эми оюнчу арканды тарткан абалда туруу керек. Оюнчунун якорь абалы. Топтун эң акыркы мүчөсү якорь деп аталат. Аркан анын дене бою менен өтүүсү керек. Белдин диагонали аркылуу өтүп, карама-каршы ийиндин артынан алдыга өтөт. Аркандын калган бөлүгү колтуктун артына өтүшү керек жана эркин, ылдыйды көздөй түшөт. Оюнчу якорь колун алдыга сунуп, арканды колдун алаканы менен туткундап, өйдө көздөй көтөрөт. Башка туткундоо жолдору оюндун эрежелеринин бузулушуна шарт түзөт. Тайпа эрежени бузса, мелдештен алынат. Мелдеш учурундагы эреженин бузулушу, эрежелердин бузулуусунун жалпы түшүнүгү. Отуруу. Жерге атайын отуруу. Оюнчу тайгаланып кеткенден кийин дароо баштапкы позициясына кайтпай, отурган абалда калышы. Таянуу, таканчыктоо. Буттан башка дене мүчөсү менен жерге түйүү. Кулпу. Аркандын эркин кыймылдоосуна тоскоолдук кылган бардык кыймыл аракет. Кысуу. 5-бапта көрсөтүлгөндөн башка ыкмада арканды кармоо. Тороо. Аркан колдун үстүнө жатпастан жана тулку ой менен колдун ортосунан өтпөгөн абалда арканды кое бербей кармоо. Дене ордо. Бутка же дененин башка мүчөлөрүнө отуруу, же болбосо буттарды тизени алдыга каратпай, башка позицияда кармоо. Тайгалануу. Арканды кол аркылуу өткөрүү. Калак шилтөө. Буттарды алдыга сунуп жана алар менен чиренип, жер тээп бир нече жолу отуруу. Якорь абалы. 5-бапта көрсөтүлгөндөн башка бардык абал. Машыктыруучу. Таймаш учурундагы машыктыруучунун өз кошунуна айтып турган кеңеши. Ыкшоолук. Кошундун активдүү катышуудан баш тартуусу. Укугунан ажыратуу. Эгерде таймашта кошун 2 жолу эскертүү алса, анда мелдешти андан ары улантуу укугунан ажыратылат. Кошундун бир оюнчусу эле эреже бузган болсо дагы, эреже бузуу катталат. Мелдешке катышуудан четтетүү. Эрежелерди бузуу мелдешке катышуудан четтетүүгө алып келиши мүмкүн. Нааразычылык. Нааразычылыкты мелдешке катышкан кошундун машыктыруучусу тарабынан таймаш бүткөндөн кийин 10 мүнөттүн ичинде берилет. Мелдешке дайындалган калыстарга жана таймаштардын жүгүртмөсүнө нааразычылыктар кабыл алынбайт. Нааразычылык төмөнкү учурларда берилет. Тайпанын же спортчулардын башка спортчуларга мелдешке катышууга бөгөт койгон аракеттери. Мелдеш катышуучуларынын жашы жана салмак категориясы боюнча талапты бузуусу. Мелдеште машыктыруучу жана оюнчулардын эреже бузуусу. Эгер нааразычылык бериле турган болсо, нааразычылык берген машыктыруучу башка калыска жана атаандаш кошундун жетекчилерине билдирүүгө тийиш. Башка калыс аяктаган беттештин протоколуна нааразычылык берүүнүн убактысын жазат. Нааразычылык ооз эки айтылып протоколго жазылгандан кийин 30 мүнөттүн ичинде жазуу жүзүндө берилиши керек. Бул убакыттын ичинде берилбесе, нааразычылык кабыл алынбайт. Мындай учурда калыс протоколго нааразычылык өз убагында берилбеген себебинде четке кагылганын жазат. Башка калыс берилген нааразычылыкка 2 сааттын ичинде чечим кабыл алат да, чечимин федерацияга кабарлайт. Мелдеш, беттеш, эс алуу жана тыныгуулар. Ар беттеш 2 оюндан турат. Беттеш бул 2 команданын бири-бири менен аркан тартышуу боюнча спорттук мелдеши. Ар бир беттештин арасында 2 мүнөткө эс алуу берилет. Ал эми мелдеш аралыгындагы эс алуу мөөнөтү 6 мүнөт. Сызыктын капталдарын тандоо. Аркан тартышуунун алдында сызыктын 2 капталын тандоо чучугулак тартуу аркылуу жүргүзүлөт. Биринчи беттештен кийин тайпалар ордулары менен алмашат. Эгерде жеңүүчүнү такташ керек болуп, 3-чү беттеш жүргүзүлсө, капталды тандоо кайрадан чучугулак тартуу аркылуу жүргүзүлөт. Аркан тартыштагы жеңиш. Аркан тартышта аркандагы белгинин чеги жерде же тактайда чийилген ортодогу сызык аркылуу өтүп кетсе, же каршылашып борбордук калыс аркылуу оюндан четтетилсе, арканды тартып кеткен тайпа утат. Эсеп. Мелдеште 2-0 эсеби менен жеңген тайпа 3 упайга, жеңилгени 0 упайга ээ болот. Бир беттеште жеңген тайпа 1 упай алат. Финал, жарым финал.
жана бир жеңилүүдөн кийин оюндан четтеп калуу системасындагы мелдеш. Оюндан чыгаруу мелдешинде 3 беттештин 2-өн уткан тайпа жеңет. Мелдеште 2-0 эсеби менен жеңген тайпа 3 упайга, жеңилгени 0 упайга ээ болот. Мелдеште 2-1 эсеби менен жеңген тайпа 2 упайга, жеңилгени 1 упайга ээ болот. Беттештин башталышы. Качан башкы калыс беттешип жаткан кошуундардын машыктыруучуларынан беттешке даярдыгы тууралуу маалымат алгандан кийин төмөнкү ооз эки буйруктарды берет. Арканды көтөрүү. 5-бөлүмдө айтылгандай, аркан оюнчулар тарабынан кармалат. Буттары жерде түз турушу керек. Арканды чоюу. Аркан мелдешке даяр экендиги белгилүү болгондой деңгээлде чоюлат. Ачык асман алдында беттешүүдө ар бир оюнчуга бутунун согончогу же бутунун сырты менен чиренип алууга уруксаат берилет. Түз, тегиз, калыс аркандын ортоңку бөлүгүнүн борборго келгенин белгилейт. Бул буйрук аркандагы белги талаанын борборуна дал келгенде берилет. Таймаштын аякташы. Таймаштын бүтүшү тууралуу негизги калыс ышкырып, жеңген тайпаны колу менен ишарат кылып белгилейт. Беттеш жок болгон учурда башкы калыс колун көкүрөгүнө кайчылаштырып, андан соң талаанын ортосун колу менен көрсөтүп белги берет. Беттеш жок. Беттеш жок деген команда төмөнкүдөй шартта берилет. Эгерде эки тайпа тең кемчилик кетиришсе, эки эскертүүдөн кийин эки тайпа тең ыкшоо оюн алып барса, эки тайпа тең оюндун аягына жетпей арканды кое бергенде, эч кандай эреже бузулбастан эки кошуундун бири беттешти токтотсо, жогоруда көрсөтүлгөндөй учурларда беттеш жок деген буйрук берилген болсо, анда эс алууга убакыт берилбейт жана кийинки беттеш токтоосуз башталышы керек. Беттеш жок буйругу 4-пунктта көрсөтүлгөн жагдайдан кийин берилген болсо, анда кошуунга эс алууга убакыт берилет.